9. Sen böbөгүңдү өзүң карап атасыңбы? Ооба. Кыйналбай элесиңби? Аяна 4-тө. Бул 1-де, Али 5-те. Бул балдар учурда улуттук психиатрия борборунун балдар бөлүмүндө 2 айдан бери жатышат. Алар Нарын облусуна караштуу Ат Башы районунун Терек суу айылынан болушат. Аталган борбордун балдар бөлүмүнүн башчысы Айсалкын Тешебаеванын айтымында эң улуусу кургак учуктун дарыга туруктуу формасына кабылгандыктан көбүрөөк убакытка чейин дарыланат. Ошондой эле балдарга бул оору кайдан жукканы азырынча белгисиз. Коюлган дартатын тактадык. 4-өнүкү тең эле туберкулез экөөнүкү өпкөн өзүндө бизде мындай алгачкы мындай первичный туберкулез комплекс деп коет. Өпкөн өзүндө ошондой так бар. Экөөсүнүкү болсо өпкөнүн бездеринин туберкулез. Тиги чоңураак кызыныкы анын формасы башкачараак. Анын анализи боюнча биз мындай дарыларга, туберкулездин дарыларына сезгөнүүсү жок. Туруктуу формасын таптык, устойчивый. Алгыздыкы көбүрөөк болот дарыланысы. Алардыкы эми 15 ай, 18 ай. Вот немесине карап, баягы жылышына каралайт да, өпкөсүндөгү тактын кетишине. Кичинекей Али деген эркек баланыкын аныкы дагы туберкулез табылды палочкасы менен. Бирок аныкы сезгенүчтүү формасы экен. Ооруканада жыл башынан бери жаткан балдардын атасы психикалык жактан ооруйт. Апасы болсо көп жылдан бери арак ичет. Ошол себептүү бул үй бүлө бир канча жылдан бери каттоодо турат. Ат Башы районунун социалдык бөлүм башкармалыктын башчысынын орун басары Үсөнбай Үсөналиев көп жолу балдар сот аркылуу алынып интернатка жибергенин айтат. Апасына бир канча жолу жардам берилсе да кайра эле балдарды карабай жатат дейт. 7-8 жылдан бери биздин карамагыбызда. Бизде постоянно учетто турат. Булар оор турмушка кабылган үй бүлө катарында топко кирип, кадимкидей фамилия бар тең бизде айыл өкмөтүндө да турат, бизде да учетто турушат. Булардын 7 баласы бар. Азыркы чыңгыргондо деп атпайбызбы? Ал экинчи күйөөсү, андан 4 бала бар. Андан мурунку күйөөсүнөн 3 бала бар. Бул бир 3 жыл мурун дагы ушундай акыбалда болуп, күйөөсү дагы оор чыгармап чыңгыргонго кеткен. Анан бул энеси арак ичип кетип, балдарды талага таштап салып, үйүнө камап салып кетип, кошуна улоңдор менен байланышта турабызбы? Тиги түнүтөөнө барып биз түнү менен алып келип буяка больницага жаткызып, 15 күн больницада бакканбыз балдарынчы. Багып туруп анан сотко берип, анан соттун чечими менен балдар Токмокский интернатта 6 ай тарбияланган. Анан күйөөсү чыгып келип, жакшы оңолуп калгандан биз экөө тең ээрчип келгенден давай багабыз, балдары сөбүштүгүнө уруксат берип, кайрадан алдыртып келип аякта интернаттан. Анан жакшынакай жашап атышкан. Анан кайра күйөөсүн оор чыгармады окшойт. Что-то экөө чогулуп алып иче баштады да. Анан айла жок токтогондон сотко берип, чечим чыгып, 6 айга чыгарды соттун чечими менен. 7 тең Токмокский интернат жөнөтөлү деп атсак, балдарды жана интернатка алып барып анализ берип атсак, 4 баласы туберкулез палочкалар чыгып калды. Направлениясы менен аны Бишкекке алып барып, психиатрга жайгаштырып келди 4-өн. Ооруканада 2 айдан бери дарыланып жаткан балдарды кийим-кече, күнүмдүк керектүү каражаттар менен ошол жердеги дарыгерлер, бейтап балдардын ата-энелери камсыз кылышууда. Эл арасында айтылгандай бирөөгө кор бала, бирөөгө зар бала. Бул балдардын көздөрүнөн кусалыкта, мээримге муктаж болуп турганын байкоого болот. Ал эми ушул борборго келгенден эртеси күнү эле бирге чыккан ымыркай апасын деле билбейт. Ошол жердеги кызматкерлерге асылып, мээрим издейт. Көп жылдан бери иштеген медайымдын айтымында, балдар башка бирөөлөрдөн келген жардамды апабыз жиберди деп сүйүнүп кабыл алышат дейт. Өзүбүзгө бала камкордук көргөндөй эле ошондой эле камкордук көрүп карайбыз. Могу кичинекей 1 жаштагы кызы түндө дагы тосконго туура келет, кечкисин тамак бергенге туура келет. Мисалы үчүн ужин 6-да болсо, бул бала 8-де да ичкенге туура келет. Кээде ыйлаза 12-де беребиз. Кээде өзүбүз үйдөн сүт ала келебиз. Бул жердеги жаткан эне аталар беришет, ошолорду жылытып. Үйдөгү балага камкордук көргөндөй эле камкордук көрөбүз. Апа катары көрүп эле бизге эркелейт, көтөрөбүз, эркелетебиз. Эми ал апасын билбей эле калды да. Анын бала да бар. Бул жерде эне аталар тамак берсе, апам берип жибериптир деп айтышат. Баягы үмүттөнүп барыбир апам берди деп кыялданышат да. Ат Башы районунда оор турмушта жашаган үй бүлөлөрдүн саны 300 болсо, балдарын жакшы карабаган 6 үй бүлө каттоодо турат. Бул балдардын мындан кийинки келечеги кандай болот? Аны азыр эч ким айта албайт. Ал эми балдарга тамак аш, кийим-кече менен жардам бергиси келгендер улуттук психиатрия борборунун жаш балдар бөлүмүнө кайрылышса болот.
Мунара Турдубаева, Марал радиосу.